Саламатсыздарбы? Базар Коргоо районуна караштуу 1-май гимназия мектебине куш келиңиздер. Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүнкү күндө мен Камединова Айзат жана Саматов Тынчтыгам экөөбүз мектепти тааныштырабыз. Эмесе мектеп менен таанышууга улантабыз. Номер 14 1-май орто мектеби Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунда жайланышкан. Мектепте учурда 833 окуучуга 62 мугалим билим тарбия беришүүдө. 30 класс комплектиде 27 класс жетекчи жетекчилик кылып келишүүдө. Окуучулар менен тарбиялык иштерди сапаттуу жүргүзүү максатында жыл башында эле класс жетекчилер секцияларга бөлүнүп иш жүргүзө башташты. Бул жерде биздин мектептин сыймыктары болгон эң алдыңкы мугалимдердин сүрөттөрү жайгаштырылган. Учурда мектепте 50 мугалим эмгектенет, 819 окуучу билим алат жана ошондой эле 37 кабинет иш алып барат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз бул мугалимдер менен сыймыктанабыз. Жыл өткөн сайын окуучулардын билим деңгээли өсүп барат. Бул нерсе окуучулардын түрдүү олимпиадаларда, мектептер арасында өтүп туручу ар кандай сынактарда жетишкен ийгиликтерден байкоого болот. Аскерге чейинки даярдык сабагы теориялык, анан албетте практикалык түрдө өткөндүктөн окуучулардын бул сабакка кызыгуусу зор. Минутта коебуз. 3 секундта кийиш керек. Даярдан. Раней. Зерна. Бел. Yaxşı. Hazır. Başlayalım. Kaçı oldu? Молодец. Мектеп Базар Коргон районундагы башка мектептердин сап башында турат. Район аймагында өтүп туручу конкурстар, викториналар жана башка предметтик сынактарда аталган мектептин окуучулары алдыларына ат салдырышпайт. Манастануу ирими Төрөбекова Нуржамал эжеке өткөн жылы манастануу интеллектуалдык конкурска оюнга катышып, областта 2-нчи орунду алып келди. Волейбол ирими боюнча Абакир Култаев деген агайыбыз райондо, областта жана областта 1-нчи орунду ээлегендиктен республикалык мелдештерге катышып, пайгылуу орундарды алып келди. Шахмат ирими боюнча бул шахматты биз көбүрөөк айтып өтсөк болот. Муну 1998-жылы Зүлфия Өсөрова деген эжекебиз ошо иримди ачып, балдарыбыз район эмес, область, республикаларда 1-нчи жана пайгылуу орундарга ээ болуп, шахмат оюндары бизде жакшы жолго коюлган.
мектепте 2015 жылдан бери бирге окуйбуз долбоору иш алып барат. Долбоорду башталгыч класстын мугалими Исакова Гүлнара эжеке жетектейт. Эмесе кененирээк маалыматты мугалимдин өзүнөн алып алалы. Биз бирге окуйбуз долбоору боюнча көп жылдан бери иштешип жатабыз. Бул бирге окуйбуз долбоору балдар үчүн өтө таасирдүү экен. Балдардын бизге көптөгөн жомоктор ал жактан келип жатат бирге окуйбуз долбоору боюнча. Балдар буларды окуу менен бирге аң сезимдери өсүп, аябай жакшы таасир этип атат. Бул бирге окуйбуз долбоорунда бир гана окуучулар эмес, ата-энелер менен чогуу иштейбиз. Ата-энелер менен дагы келип, ата-энелер дагы чогуу бирге окуп, биз ошондон жыйынтыгын чыгарып, бизге аябай жакты бирге окуйбуз долбоору. Эли мынакей карап туруңар. Күз күрөш дейт балдар. Күз күрөш. Күз мезгилинде себеби жазында эккен эгиндерибизди нерсени эмне кыла баштайбыз, эге баштайбыз да, көчөттөрдү. Биздин мектепте 2 информатика кана бар. Биринчи кана интернет менен жабдылган. Информатика сабагынан берген Абдрахманова Махбуба эжекен сабагына күбө болуп атабыз. Мектептен сырткары информатика сабагына эримдерге катышабыз. Компьютер, интернеттен сабакка өзүбүзгө пайдалуу жактарды алабыз, үйрөнөбүз. Код программасында жазып аткан кыздарыбызды текшерип коелу окуучуларда. Код программасында булар эмнелерди жазып атышат. Анан Шамшиев Нурлан. Фамилияга эмнелер жазып атабыз? Бул жерде окуучулар тизмесин, туулган жылын, классын жаздым. Бул жерде 11. Кегі болсун канчада коюп жазылса, ар дайым документти канча менен иштейбиз? 14-чү размерде жазылган. Шрифти кайсында жазат? Бул зал өсүмдүктөргө жана жаныбарларга арналган. Бул жерде сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын сүрөттөрү илинген. Буларды көрүп, окуучулар табиатты сүйүүгө жана коргоого тарбияланышат. Уюштуруучусу жаш натуралист ийриминин жетекчиси Жумалиев Сабырбек агай. Анда эмесе кененирээк маалыматты агайдын өзүнөн угуп алсак. Ошол өсүмдүктөрдүн узунлугу катталганга сейрек кездешкен ушул жерде автодуаларга дагы ошол сөздөр азыр күндө да колдонулат. Бул жерде жазылган аты Биздин мектепте бир нече ийримдер иш алып барышат. Бул жерде жаш сүрөтчү ийриминин катышуучуларынын тарткан сүрөттөрүн көрүп турасыздар. Ошондой эле би ийрими, комузчу ийрими, манастануу ийримдери иш алып барышат. Эмесе жаш таланттарыбыздын өнөрлөрүнө күбө бололу. Чоң согушта кан төгүшкөн аталар кайтпай калды үйлөрүнө канчалар, мекен үчүн курман кылып өздөрүн жардырышты болот темир танкалар. Эч ким эч нерсе унутулбайт. Бул жерде биздин ата бабаларыбыз бул ата мекендик согушка катышкандардын сүрөттөрү, эстеликтери илинген. Бул атайын эстелик бурчу эстеп туруш үчүн курулган. Бул музей 2016 жылы негизделген. Бул экспонаттар айыл тургундарынан, окуучуларынан жана мугалимдер тарабынан топтолгон. Музейде 300дөн ашуун экспонаттар жайгашкан. Ушул килем 200 жылдык килем. Бул болсо аюунун терисинен. Могу килемге 180 жыл болгон. Ата бабабыздан калган килемдер. Өткөн окуу жылынан баштап мектептин 1 жана 4 класстарынын 316 окуучусуна ысык тамак бериле баштаган. Ата-энелердин жергиликтүү бюджеттен мектеп ашканасына керектелүүчү жаңы эмеректер алынып берилген. Кол жугучунан баштап таптууларды бышыруучу мештер алынган.
Бул биздин ашканабыз. Ашканада 4-класска чейинки окуучулар ысык тамак менен камсыз болгон. Ашканада 3 адам эмгектенет. Биздин демөөрчүбүз Мерси Корп эл аралык уюму. Тамагыңар дандуу экен? Ооба. Жактыбы? Ооба. Тамагыңар таттуу болсун, Биз сергек жашоо үчүн деген ураанды тутунушкан мектеп окуучулары спорттук мелдештерде да ийгиликтерди жаратып келишет. Бул ийгиликтерге мектептеги спорттук иримдердин да пайдасы тийбей койгон жок. Мына бул жерде биздин мектептин жана айылдын спортсмендердин сүрөттөрү жайгаштырылган. Биздин спортсмендер республикага чейин барып, алдыңкы орундарга ээ болушкан. Биздин мектепте волейбол боюнча ирим иши алып барылат. Ирим ишти жетектеген Култаев Абайкыр агай. Бул жакта чоң зал жана кичи зал деп аталат. Анда эмесе чоң залга кирип сабакка күбө болойлу. Биздин мектеп көрүнүктүү жана көрөнгөлүү мектептердин бири. Бул мектепте көптөгөн мугалимдер өтө алдыңкы мугалимдер эмгектенген жана азыр эмгектенүүдө. Булардын берген билим сапаты райондо, областта аябай көрсөткүчтүү болуп белгиленди. Быйылкы жылда ала турган болсок, 819 окуучунун ичинен 100 отличник, 201 ударник окуду. Ушул окуучулардын ичинен жетишкендиктер болсо, орто боюнча ала турган болсок, 3 жылдык көрсөткүчү жылдан жылга жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келе жатат. Жакында эле өткөн жылкын ала турган болсок, район боюнча 139,5 орточо баллды алдык. Бул деген билим сапаттын өтө жогорку деңгээлинде болдук. Мектептин материалдык техникалык базасы мыкты болсо, окуучулар билим алууга, ал эми мугалимдер билим берүүгө ынтызар болушат. Бул көз караштан алып караганда мектеп жетекчилигинин аракеттери менен мектепке инвестиция тартуу, демөөрчүлөр, ата-энелер менен иштешүү жакшы жолго коюлган. Бардык күчүбүздү ушул балдарга татыктуу тарбия, терең билим берүүгө мугалимдер менен биргеликте ушул биздин айыл башчылар, жергиликтүү айыл өкмөттөрү, райондук билим берүү бөлүмдөрү тарабынан ошол биргеликте иш алып кетип атабыз. Мугалимдер ошол ар бир өзүнүн предмети боюнча жеткиликтүү билим бере алгандыгынан ана биздин мектептеги жыйынтыктардын көрүнүп атканы ошондон деп ойлойм. Анан дагы бул маселе боюнча дагы ата-энелердин дагы бизге ошо балдарына билим алуусуна салкын эмес, өздөрү дагы ушундай жакшы көз карашта болгондугу, келгиле китеп окуйбуз дешип азыр ата-энелер жумасына дагы дейин, күнүгө дагы өзүңүздөр деле байкап атсаңыздар керек, ата-энелер келип балдар менен чогуу китеп окуп атышат. Мектептеги чыгармачыл мугалимдердин бири адам жана коом сабагынын мугалими Алтынай Төрөкулова. Ал көп жылдан бери өз билимин балдарга арноодон талбай келет. Саламатсыңар балдар. Бүгүн көтүлө турган темабызга балдар өбөлгө түзүп алсак, келгиле доскада турган даталарга көңүлүбүздү бурабыз, кол көтөрүп жооп беребиз. Даталар сүйлөйт. 1941 жыл. Чыңгыз. 1941 жыл Улуу Ата Мейкинин согуштун башталышы 22 июль. Андан кийинки 1948 жыл. Мира. Адам укугунун жалпыга бирдей декларациясынын кабыл алынган жылы. Жакшы, 2010 жыл. Ким эле? Ал Мирадил. Граждандык согуш. Ош, кок алаңы десек болот да. 2019 жыл. Чыңгыз, ой, ким эле? Илгиз. 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана сана ириптештирүү жылы. Азаматсыңар. Доскада кайсы тема келип чыкты? Чыр чатаксыз жашоого мүмкүнбү? Анда эмесе көңүлүңөрдү видеороликке
бурсак. Кана балдар, биз видеороликтен эмнелерди көрө алдык? Окуучу атене мугалим көрдүк. Окуучу пирамида, пирамида сыяктуу көрүп атабыз. Бул жерде мектептеги чыр-чатак, окуучу атене мугалим. Эмне себептен бул чыр-чатактын башында, пирамиданын башында мугалим турат? Аруке? Себептеги окуучу эгер ошол сабакта чыр-чатак ошол сабакта чыкса, бул ошол сабакка мугалим жоопту да. Мугалим келип атене мугалимди күнөөлөйт. Сен жоопту болчусуң, сен ушул жерде жок болсоң, ошол окуучулардын чыр-чатагы болмок эмес. Мүмкүн ал площадкада болгондур, спорт залы, спорт аянтчасында. Ошол мугалимдин өзүнүн 45 минутасында кайсыл жерде болсо дагы ошол мугалим ошол окуучуларга жоопту болот. Жакшы, азаматсың. Чыңгыз. Атенелер мугалимдер келет. Жакшы. Чыр-чатакты баштаган ким өзү? Окуучу. Окуучулар арасында чыр-чатактын себептери кадыр барк үчүн күрөш дейт. Кандай болушу мүмкүн кадыр барк үчүн күрөш болгондо? Ким жооп берет? Бегалы. Бул кадыр барк үчүн күрөш дегенде бул бири-бири сен коркосуң, мындай коркпойсуңбу? Мындай сыяктуу эле ушташ бурушуп чыр-чатак чыгып келет. Өзүнүн намысын коргойм деп отуруп чыр-чатактын келип чыгышы жакшы. Окуучулардын арасындагы чыр-чатактардын негизи келип ар кандай суицидтерге алып келген окуялар биздин мамлекетибизде жок эмес, болуп турат. Ушул нерсени чечүүнүн оң жактары барбы? Ким айтат? Сабырдуулук менен, туура. Акылдуулук менен азаматсың. Кечиримдүүлүк менен. Адептүүлүк менен, айкөлдүүлүк менен азаматсың. Намыскөйлүк менен ушул нерсени чече алсак болот деп айта алабыз. Келгиле эми, ушул чыр-чатаксыз жашоого боюнча кыргыз элдеринде ар кандай макал лакаптардын түрлөрү бар. Кандай макалдар бар эле? Келгиле айтчы. Сабырдын түбү сары алтын, эң жакшы макал. Таш менен урганды аш менен ур дейт, азаматсың. Шерин? Жетөө бирөөнү күтпөйт дейт, жакшы. Сол колуңдун ачуусу келсе, оң колуң менен бас, жакшы. Ачуу шайтан акылдос дейт, Эрбол. Ачууну жеңген батыр, азаматсыңар.